Жогорку кеңештин депутаттары Конституция боюнча референдумду дайындоо тууралуу мыйзам долбоорун кабыл алышты. Эми Жогорку кеңештин укуктары кандай өзгөрөт? Депутаттык мандаттардын саны 120дан 90го чейин кыскарган. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо пропорционалдык система колдонулбайт. Башкача айтканда, партиялар катышпайт. Жогорку кеңеш министрлер кабинетин түзүүгө таптакыр катышпайт. Ал дайындоого гана макулдугун берип, сунуш киргизе алат. Жогорку кеңештин депутаты императивдик мандатка байланбайт деген эреже алынып салынган. Депутатты чакыртып алууга жол берилбейт деген норма дагы жок. Демек эл өкүлүн депутатты кызматтан чакыртып алууга болот. Бирок жаңы конституцияда кандай учурда депутатты чакыртып алууга болоору белгисиз. Депутат бир сессиянын ичинде 10 жолу келбеген үчүн кызматтан алынышы мүмкүн. Учурдагы редакцияда 30 жолу катышпаса кызматтан кетет. Парламенттик көпчүлүк, парламенттик оппозиция жана фракциялардын коалициясы деген сыяктуу түшүнүктөр жаңы конституцияда жок жана жалпысынан оппозициянын ролу нөлгө түшүрүлгөн. Мындан ары мыйзамдарды кабыл алуу үчүн кеминде 46 добуш талап кылынат. Добуш берүү укугун башка депутатка өткөрүп берүү практикасы токтотулат. Жогорку кеңештен алынып салынган ыйгарым укуктар. Референдумду дайындоо укугу президентке өткөрүлүп берилди. Өкмөттүн программасын бекитип, түзүмүн жана курамын аныктай албайт. Сунушталган конституцияда мыйзам чыгаруу демилгесинин субъектилери кыйла кеңейди. Ошентип мыйзам чыгаруу укугу 10 000 шайлоочуга, президентке, Жогорку кеңештин депутаттарына, министрлер кабинетинин төрагасына, элдик курултайга, Жогорку сотко жана башкы прокурорго берилди.